Адамзат тарыхы сөздөн эмес, эс тутумду сактоо үчүн жасалган алгачкы аракеттерден башталган. Байыркы адамдар үңкүр бетине көмүр жана боек менен сүрөт тартышса, кийинчерээк шумерлер чопого, египеттиктер папируска өз жазууларын калтырышкан. Биздин ата-бабалар да Энесай менен Орхон таштарына өз изин жана тарыхын чегип калтырышкан. Ал эми Кытайда кагаздын ойлоп табылышы маалымат дооруна эбегейсиз жол ачты. Бирок чачылган акылды бир денеге жыйнап, үзүлгөн ойлорду бир нукка бириктирүү муктаждыгынан китеп жарыкка келди. Китеп жөн гана кагаз эмес, ал доорлордун үнү. Ал аркылуу биз өткөн чактын залкарлары менен сырдашып, алардын 1000 жылдык тажрыйбасын бүгүнкү күнгө алып келебиз. Китеп адамдын жан дүйнөсүн байытып, караңгылыктан жарыкка жетелеген шамчырак. Мына ушул шамчырактын нуру өчпөй жанган ыйык жай китепкана. Бүгүнкү санариптик заманда да китепкана өз баркын жоготпойт, тескерисинче мааниси артты. Анткени ал улуттун руханий сепили жана баалуулуктар сакталган түбөлүк казына. Бул жерде маалымат гана эмес, адамдык аруулук, терең ой жана билимдин тынчтыгы топтолгон. Ал эми китепканачы жөн гана китеп берүүчү кызматкер эмес. Ал чексиз маалымат океанындагы ишенимдүү жол көрсөтүүчү штурман. Ал ар бир окурмандын табитине жараша туура багыт берип, китеп менен адамдын жүрөгүн табыштырган руханий көпүрө. Китепканачы улуттук эс тутумдун жана маданияттын чыныгы сакчысы. Китепкана бул элдин өткөнүн сактаган тарых жана келечегин корган устакана. Китеп бар жерде ой бар. Ой бар жерде аң сезим бар. Аң сезим бар жерде улуттун эртеңкиси бар. Китепканасы бай, китеп окуган элдин келечеги түбөлүк жарык.